Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары 30-июнда кезектеги сессиясын жыйынтыктап каникулга тарап кетишти. Бирок вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев өлкөдөгү азыркы кырдаалга байланыштуу парламент июль айында бир нече кезек жыйынга чыгууларын билдирип, ошол эле маалда депутаттарды аягына чыкпай калган мыйзам долбоорлорун карап кабыл алаарын билдирди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстандын аймактык коопсуздугуна коркунуч туудурган окуя болуп өттү. Тынчтыкты жана мамлекеттүүлүктү сактап калыш үчүн тиешелүү чаралар көрүлдү. Жаңы кабыл алынган конституциябызга ылайык бир топ мыйзамдарга шайкеч келтирүү зарылчылыгы бар. Ошондой эле акыркы күндөрү ковид илдети күндөн күнгө күчөп, экономикабыз оор абалда турган учурда элдин кызыкчылыгына көздөө максатында айрым депутаттарыбыз июль айында кезексиз сессия өткөрүү жөнүндө депутаттарыбыздан сунуштар келип түштү. Бул сунуштарды туура деп ойлойм. Баарыбыз колдошубуз керек. Ушундай убакта туура түшүнүп, колдоп бериңиздерди үчүн ыраазычылык билдирем. Ошондуктан кезексиз сессия 5-июлдан 30-июлга чейин өткөрсөк туура болот деп эсептеймин. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 6-чакырылышындагы 8-чи сессияны жабык деп жарыялаймын. Ал ортодо коомчулук арасында депутаттар кетер алдында шашылыш түрдө бир топ мыйзам долбоорлорду кабыл алып жатканы, аттүгүл октябрда айлык албай иштейбиз деген эл өкүлдөрү убадасын унутуп учурда 200-300 миң сомдон алып каникулга кетип жатышат деген катуу сындар дагы орун алды. Жогорку кеңеш керек болсо айлыкты албайбыз деген сөздөр эсиңерде барбы? Конституцияны кабыл алып, аны жаңы шайлоо болот деп мыйзам кабыл алышкан болчу. Мөөнөтүн 2021-жылдын июнь айына чейин узартышкан. Ал мыйзамдын аткарылышын ойлоп да коюшкан жок. Эми чарчап каникулга чыгып кетишти. Бир ай эл менен жолугат, бир ай эс алат. Анысы үчүн 200-300 миң сомдон акча берилет. Отпускной дейт аны. Бирок буга Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирүү таратып, эл өкүлдөрү 200-300 миң сомдон майын алып кетишти деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында туура эмес маалымат булактарына таянып, депутаттар эмгек өргүү төлөмү катары 200-300 миң сомдон алышат деген кабар жарыяланды. Парламентарийлер кечээ гана сессиялык жылды жыйынтыкташты. Учурда бир дагы эл өкүлү эмгек өргүүгө чыга элек жана эмгек өргүү учурунда алчу акысы бериле элек. Анткени менен учурда айрым саясат талдоочулар бул 6-чакырылышын депутаттардын ишмердүүлүгүн сынга алып жаткан кези. Бул туурасында саясий эсепчилердин бири Айданбек Ахматов өзгөчө токтолуп, алгач эле депутаттар кетер алдында шашылыш түрдө бир топ мыйзам долбоорлорду кабыл алышы келечекте оор кесепеттерге алып келиши ыктымалдыгын эске салды. Анткени саясат талдоочунун пикиринде бүгүнкү күндө кабыл алган токтомдор, чечимдер биринчи кезекте сапаттуу түрдө тыкааттык менен кабыл алынышы керек эле. Ошондо гана катачылыктарга жол берилмек эмес дейт. Парламенттин өзүнүн ролу боюнча, кабинет министрлеринин ролу боюнча, президенттин ролу боюнча бир чоң абдан бир машинаны мамлекеттик аппаратты жаңыча бир иштөөгө иштей турган бир мыйзамдар кабыл алынышы керек эле. Биринчи кезек ошол мыйзамдар сапаттуу түрдө абдан бардык жогунан каралып кабыл алынышы керек эле. Эми азыр булар кандай мындай уудуу менен эле кабыл алып жиберсе, мына кодекстер жанагы чалагайым кабыл алынып иштебей калгандай, бул жол дагы бул андан оор бир кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мына өкмөттүк аппарат жоюлуп жаткан учурда, президенттик аппарат администрациянын башчысы өкмөт башчы болуп жатканда булар кабыл алган токтомдор, чечимдер кандай болот, эмне болот, кайсы нормативдик актылар менен буларды еще тейлөнөт деген маселелер абдан көп да. Мамлекеттик аппарат жаңы бир функцияларга, жаңы бир өзгөрүүлөргө туш болуп аткан учурда ушул мыйзам долбоорлор абдан бир дыкат каралып, талкууланып, андан кийин кабыл алынса, мүмкүн катачылыктарга азыраак жол берилет эле. Булар бирок дөңүнөн эле кабыл алганга көнүп калган, ошону менен бир жаман кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда саясат талдоочу Айданбек Ахматов бул 6-чакырылышын депутаттары биринчиден былтыркы жылдын октябрь айында мөөнөтү бүткөндүктөн алардын легитимдүүлүгү чоң суроо астында калганын айтат. Анткени Ахматовдун пикиринде Жапаров бул чакырылыштагы депутаттар тарыхый иштер жасады деп айтканы менен, бирок тилекке каршы бул чакырылыштагы парламент өзүнүн ролу, функциясын аткаруу жагын аксап, элдин өкүлү болбой, бийликтин тапшырмасын аткарган эрки жок парламент болуп тарыхта калды. Суроо астында калып жатат. Булар эми тарыхый бир иштерди кылды, ана мына деп Жапаров айткан менен негизи келгенде тарых өзү башкача баа берип коет да. Себеби булар кабыл алган чечимдердин көпчүлүгү ошол легитимдүүлүгү жагынан суроо жарата берет. Бизде парламенттин бир негизи өзүнүн ролун, функциясын аткаруу жагынан аксап калгандыгы бар. Бул партиялар түзгөндө, анан президент өзү ошо каалагандай кылып парламентке каалаган партияны алып келүү болгондо, ошол парламенттин эрки жоголуп, бул элдин өкүлү болбой, партиялардын өкүлү, анан бийликтин
бир мындай бөлүмчөсү болуп калды да. Бул баягы бийлик деген 3кө бөлүнөт деп айтабыз го биз. Каруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги дегендей. Мына ушул жагына алып келгенде парламент өзүнүн мына ушул функциясын аткара албай калганы бул чакырылыштын депутаттарында өзгөчө байкалды да. Өзгөчө ушул нерсе билинип байкалып, парламент эрки жок болуп, ар кандай орчун маселелерде президент эмне десе, Атамбаев эмне десе ошону аткарат, Жээнбеков эмне десе ошону аткарат, Жапаров эмне десе ошону аткарат. Өздөрүнүн бир ролу, өздөрүнүн функциясы, өздөрүнүн жоопкерчилиги көбүнчө унутта калып калат, эрки жок. Ал эми ушундай эле пикирди саясат талдоочу Руслан Ахматбек дагы өзгөчө белгилеп, бүгүнкү күндөгү алтын чакырыштагы парламенттин эң чоң кыянатчылыгы өлкөдө парламентаризмди жокко чыгарганына токтолду. Жогорку кеңештин акыркы чакырылышы, өзгөчө Октябрь революциясынан бери келе жаткан курамы өлкөбүздөгү учурдагы баш аламандыктын орношуу, мыйзамсыздыктын жайылышы жана жеке бир кишинин бийлигинин орношуу боюнча миссиясын жакшы аткардык десек жаңылышпайбыз да. Себеби жогорку кеңештин акыркы чакырылышы элдин өкүлү болбой эле бийликтин өкүлү болуп, бийликтин каалаган бардык мыйзамдардын демилгелерин тилекке каршы бекитип берди. Парламент мыйзам чыгарганын тышында көзөмөл функциясы бар. Бул көзөмөл функциясын тилекке каршы жакшы аткарбай, учурдагы экономикалык, экологиялык, жанагы социалдык начарлашына түздөн түз же кыйыр түрдө, сөзсүз түрдө тиешеси бар. Баткен окуясы эле кандай биздин өлкөбүздү кандай абалга алып келди тилекке каршы. Бирок менин оюм боюнча бүгүнкү күндө парламенттин эң чоң кыянатчылыгы өлкөбүздө парламентаризмди жокко чыгарды. Баягы бийликтин ар айтканы менен макул боло берип, өлкөнү демилгелери менен артка тарта берип, коомдогу маселелерди чечпей, бир гана ак үйдүн маселелерин чечкени үчүн өзүнүн парламент жанагы жогорку кеңештеги депутаттардын дискредитация кылып, өлкөбүздү бир кишинин башкаруусуна орношуна абдан чоң түрткү болдук десек жаңылышпайбыз да, тилекке каршы. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тартып шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Андан кийин август айында эмгек өргүсүнө чыгышат.